kelgen ildettин, koronavirustun siz menen biz çakırıgını jakşına түшүнөлү. Bunun bergen nasaatını jakşılap түшүнөлү. Emne nasat berip жатат? Emne üçün bizdi үйгө oturguzup koydu? Emne sebepten bizdi meçitke bargызбай koydu? Emne sebepten siz menen bizdin medreselерибизди din kızmatkerlerдин kızmatынан tosulup kaldık? Demek urmatlı tuğan Allah Taala bir jarıya kılıp atat. Birdekeni түшүндүргүсү kelip жатат. O pendelerim, silerdin mildet kılıp okugan namazыңардын maga кереги жок. Moynuңардағы kızmat сыяктуу келип туруп кылып коёюн, кылбасам болбойт деп окуган намазыңардын кереги жок. Силердин жөн эле бири-бириңерге мындай мандат катары көрүп алган диниңердин кызматынын кереги жок. Динде бекем адамдар, динде өскөн адамдар динди саясатташтырып, динге келген жаңылар болсо, динди bir moda катары кылып алып, бренд катары кылып алып, андай урматтуу тууган, демек ушул болгон абалдар аркылуу түшүнүп атабыз, Алла Таала сиз менен бизден нааразы экен дегенчи. Үйгө дагы конок чакырсаңыз, кимди жакшы көрсөңүз, көңүлүңүз тартса, ошол адамды конокко чакырасыз. Эмне себептен Аллах Тааланын үйү болгон мечиттер бүгүнкү күндө бош калды? Эмне себептен мечиттен Кудай Таалам бизди тосуп койду? Демек урматтуу тууган, биздин келип ибадат кылуубуз, ушул жерге келип чеке коюп намаз окуганыбыз менен Алла Тааланы биз сүйүнтө албадык, Алла Тааланы разы кыла албадык, Аллага өзүбүздү жакындата албадык. Ошондуктан урматтуу туугандарым, келиңиздер ушул келген илдетмеге болгон ишеничибизди биринчиден оңдойлу. Жана ушул илдеттен сактануунун амалдары аркылуу Алла Таалага кайрылалы. Себеби Алла Таала ушуну өзүнө кайрылыш үчүн, Аллага жалынып жалбаруу үчүн ушул илдетти сиз менен бизге берди. Ошондуктан ушул апатта, ушул кыйынчылыкта Алла Тааланы унутуп коюп, кайра эле башка маселелерге башыбыз кирип кетпесин. 24 саат бою үйдө олтуруп алып туруп, башка нерселер менен, күнөө иштер менен, интернет, башка нерселер менен дагы убактыбызды өткүзүп салбайлы, балким Аллах Таалага көбүрөөк ыйлап, ыйыбызды жаратканга жеткирели урматтуу туугандар. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Аллахым тынчтык, амандык, береке жашоо берсин. Ушун үчүн ыйлап Аллах Тааладан дуа кылалы.